Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыз адабий окуу. Бул сабакта сыйкырдуу кыш деген бөлүм боюнча берилген темаларды өтөбүз. Бүгүнкү сабакта кыш чилде, 3 аяз деген темалар менен таанышабыз. Азыр кайсы мезгил балдар? Туура, азаматсыңар, кыш мезгили. Бул мезгил көпчүлүгүбүзгө жагат. Айлана абдан кооз болуп калат. Кардан биз кар киши жасап, кар урушмак ойнойбуз, жана тээп ойнойбуз. Анда эмесе балдар кышкы чилде деген ыр менен таанышсак. Кубалап жайкы аптапты, жумалап жай таппак кар. Кыроо бубак жамынып, пайда болот ак бактар. Улуп уңшуп шамалы элди үйгө камады. Чилде түшүп суу тоңчу, мезгилди балдар самады. Майдалап айнек сепкендей, кумшекер жерге төккөндөй. Кардын бети жылтырайт, от күйүп жанып өчкөндөй. Таң сүрүлүп аткандай, акиташ сээп чачкандай, жылт этип эле жок болот, ай нуру чагылышкандай. Чыдабай суулар муз болуп, кийсең да чокой бут тоңуп, ызгаарлуу суукта каргалар карагай бакка бүт конуп. Бөбөктөр муз тээп ойношот, үшүйбүз деп ойлошпойт. Маңдайдан терин агызып, кар жиреп музга сойлошот. Тоңгон колун үйлөшүп, бака шака сүйлөшүп, жөнөйт балдар дөбөгө чаналарын сүйрөшүп. Муз тебишет мелдешип, тоготпой суукту тездешип. Аяз ата, аяз кыз, көп кечикпей келдешип. Мынакей балдар, бул ырдагыдай биз деле күн суук болсо деле сыртка чыгып ойногубуз келип, муз тээп, чана тээп ойнойбуз. Кызыгып ойногонубуздан кээде колубуз үшүгөнүнү, бутубуз муздаганын билбей калабыз. Ошондой болбош үчүн калыңыраак кийинип, суукта азыраак ойногонго аракет жасайлы. Мен силерге тагышмак айтам, тагышмактын жандырмагын табасыңар. Көргөнүм чын, жалган эмес, көктөн түштү сансыз кебес. Бул эмне балдар? Ойлонуп табабыз. Баса албайт, бирок жылат, балдарды курсант кылат. Баса албайт, бирок жылат экен, балдарды курсант кылат экен. Бул эмне болду экен балдар? Үйү жарда, үшүбөйт карда. Кимдин үйү жарда жайгашкан? Жана карда эмне үчүн үшүбөйт? Бул ким болду? Табабыз. Токтосун Самудинов деген агайыбыздын 3 аяз ырын уксак. Собол койду чоң ата, кана эмесе балдарым, айткылачы баяндап, сырттагы аяз кандайсын? Катуу, жумшак, орточо десе болот аязды. Минтип айтпайт эч качан, берки бала талашты. Ырас, минтип айтылбайт, деп чоң ата оңдоду. Катуу жүрсө чакыроон темир аяз болгону, мүйүз аяз болгондо жумшарды деп биле бер. Кийиз аяз болгондо кулакчыңды түрө бер. Үйгө тапшырма балдар, кыш мезгилиндеги өзүңөр жашаган аймактын, өзүңөр жашаган айылдын көрүнүшүнү сүрөттөп айтып беребиз. Биз жашаган айыл кандай болуп калат кыш мезгилинде? Жана 3 аяз деген ырды жаттап айтасыңар.